Он способен быстро вытеснять неприятные воспоминания, может очень легко забыть о том, что ему мешает или чего не желает помнить. Ваше происходительство. Бул адамга өзүн өзү жакшы көрөт, текебер. Мен үй бүлөм өзү байда. Умеет лгать, иногда патологически, при этом смотря прямо в глаза и делая невинное лицо. Бул адам эч качан моралдык принцип, этика деген нерселерге карабайт. Бул адам үчүн бир гана максат бар. Ошол максатка ар бир жол менен бул жетиштирип берет. Я готовлюсь стать премьер-министром. Японияга бир эле область бербейм. Часто лжет, чтобы добавить значимости своей персоне. 4-нчү президентти Кудай сактасын деп атабыз. Элди гана кыйнаганы болуп атат. Просто уже надо менять. Акылбек эми кичине ойлонсо болот эле. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздердин тандооңуздар менен саясатчы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун саясий ишмердигине саресеп салабыз. Как Уинстон Черчилль, я готовлюсь стать премьер-министром. Не знаю, сколько еще лет для этого надо. Ваше происходительство. Жардыруу болду. Мен сунушум бүгүнкү чейин өтпөй келатат да. Мен айтып атам, Японияга бир эле область бербейли. Бирөөнүн канчыктарын чыкырып алып эле анан үрдүрө бересиңерби? Койлорго паспортто киргизе албайм. Мына бүгүнкү чейин бере элек. Эми айымдарга звонт этмей жок. 3 президент адашкандан кийин 4-нчү президентти Кудай сактасын деп атабыз. Акылбек Жапаров туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунда биринчи вице-премьер-министрдин жардамчысы болуп, саясий сапарына кадам таштаган. Андан соң каржы тармагына баш багып, финансы министрлигинде майлуу кызматтарды аркалап, министр болгонго да жетишкен. Жапаров бир нече ирет депутат болуп, премьер-министрлик секиге отурду. Анын көптөгөн жылдар бою саясатта туруктуу иш алып барып келе жатышынын сыры эмнеде? Господин Акылбек Жапаров по акцентуации относится к типу гипертемический, то есть гипертемический тип акцентуации. Ушул концепцияга таянып, Акылбек Жапаровдун гипертемиялык типке кирерин аныктап чыктык. Бул эмнени билдирет? Акцентуациянын гипертемиялык тибине кирген адамдар башкалардан өзүнүн жогорку активдүүлүгү, жакшы маанайда болушу, мимика, жесттерди активдүү колдонуусу, адамдар менен бат тил табышуусу менен айырмаланып турат. Керек учурда өзүнө жакпаган суроолорго жооп берүүдө теманы буруп, баарлашуудан качат. Кээ бир суроолорго так жооп бербей, суроонун өзөгүн айланып өтүп кетет. Гипертемиялык мүнөздөгү адамдар лидерликке умтулуу, бат тил табыша билүү, кайсы жерде болбосун чуу жаратып, көңүл чордоодуна болууга аракет кылган индивиддер болуп саналат. Мындай адамдар башкаларга салыштырмалуу көп оорубайт. Анын физикалык көрүнүшү көңүлдөгүдөй жашап, жакшы уктап, жакшы тамактанганынан кабар берет. Өзүн өзү бийик баалайт. Кээде жоопкерчиликтерине шалаакылык менен мамиле кылышат. Алар үчүн жоопкерчиликтүү иштерди жасоо кыйынга турат. Ал эми мунун бардыгы анын социалдык жашоосуна кандай таасир берерин талдап көрсөк, Жапаров бул тармакта демонстративдүү, акцентуалдык типке кирет. Энергиялуу, артистизми күчтүү, кыймылдуу, бир ордунда турбаган, жасалма, жасакер, бат тил табышууга жөндөмдүү, фантазиясы күчтүү, билмексен болгонду билет, шылдың болгондон коркпойт. Жагымсыз эскерүүлөрүн бат эле унутуп коюу кыйынчылык деле туудурбайт. Каратып туруп калп айтканды жакшы билет. Калп айтуу алар үчүн өтүшүп кеткен, айыкпас оорудай болуп калган. Калпы менен кишилерди ишендирүү талантына ээ. Анткени бул адам өз айткан нерсеге өзү ишенет. А башкаларды өзүнө ишендирүү мындай адамдар үчүн 2 мүнөттүк эле иш. Негизи мындай адамдар өзү калп айтып жатканын жакшы аңдабайт. Ошондуктан уялбастан алдап кое берет. Көп учурда өзүнүн маанилүү адам экендигин көргөзүү үчүн, өзүн жакшы көрсөтүү үчүн көп калп айтат. Анын айынан күлкүгө калып, ыңгайсыз жагдайларга туш болот. Эмне үчүн мындай кылат? Анткени ал өзүнө көңүл бурдурууга суусап турат. Ал тургай өзү тууралуу жаман нерселерди айтып жатса дагы сүйүнөт. Почему он это делает? Потому что он жаждет внимания. Даже если о нем говорят плохо, это его радует.
Негизи Акылбек Жапаров жалпы саясий аренада саясий эң мындай чыган саясий лоббисттердин бири болуп саналат. Андан башка көбүнчө көлөкөлүүдө иштеген саясий лоббисттер бар. Алар көбүнчө атайын кызматтагы иштеген башкаруучулар. Көп жылдап иштеп, ушу системанын түбүнөн бирип башкарып келген адамдар болот. Саясий лоббист деген бул ким? Бул адамдын көбүнчө алгачкы принциптери да жок болот. Эң алгачкысы ошо продукт, анан кийин максатка жеткирип берет дагы. Дайыма саясатчылар үчүн, тышкы өзгөчө кызыктар тараптар үчүн, тышкы өлкөнүн өкүлдөрү үчүн, саясатчылар үчүн өзгөчө бир Кыргызстанга тиешелүү маселелерди чечип бере турган адамдардын бири болуп саналат. Ошондуктан Акылбек Жапаров кайсы президенттин учурунда болбосун, бунун актуалдуулугу бир гана күчөйө берет барган сайынча. Бул мындай адамдарды көбүнчө саясатчы эмес, саясий лоббист деп атап койсо болот. Акылбек Жапаров кайсы президент келбесин бардык мамлекет башчыларынын тилин тапкан жөндөмгө ээ. Ар бир бийликти кыздын баласындай ашыра мактап калмай адатын айлыгынча улантып келет. Акаевдин Нобель сыйлыгына берилсин деген анын китеби жөнүндө айткан. Анткени Нобелдин өзүнө физикадагы болуп аткан көрүнүштөрдү экономика менен айкалыштырып көрбөйсүзбү дегенде коркуп болбой койгон да. Сизден жардырууга улуксат сурайбыз. Акылбек Усамбекович. Угулуп атабы же угулуп айтабы? Дагы бир кайталап койчу. Ваше превосходительство. Урматтуу Курмек Салиевич. Жардыруу болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп, биз ким элек, ким болдук, атыңды унутпа, тегиңди унутпа, тарыхыңды бил деген сөздөрдү жүрөгүбүзгө жеткире айтты. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Кыргыз тарыхында жоор жаратууда. Применительно нашего персонажа, по всей вероятности, являются главным оружием и секретом. Мен таанышып чыккан материалдарга карасак, ал үчүн кошоматчылык кыйын деле эмес. Ал эски коммунизмдин, комсомолдун мектебинен чыккан адис. Кошоматчылыксыз карьералык жактан көтөрүлө албаган мезгилде жашаган адам. Совет учурунда кошоматчылык менен өзгөчө комсомолчулар алектенишчү. Биз ал киши менен бир муундагы адамдар катары бардык Советтер Союзунун кереметтерин көрүп калдык. Алар буга Кенедей кезинен үйрөтүлгөн десек болот. Кошоматчылык, коркутуу, монтаж Совет мектебинин фундаменти. Ошондуктан анын ордуна башка бирөө болсо деле кошомат кылууга ыңгайлуу учурду колдон чыгармак эмес. Бир интервьюсунда алага «Ваше превосходительство» деп кайрылууну сунуштаган адамдын атын атаган. Албетте, бул өтө эле соолук. Ошол учурда президенттин реакциясы, ага күбө болуп тургандардын реакциясы дагы көрүнүп турат. Акылбек мырза ошол иш-чаранын шаан шөкөтүнө, өзүнүн кыялдарына абдан кирип кеткендиктен токтоно албай калган. Анын кулк мүнөзүн эске алуу менен мындай учурларда ал башкаларга кандай кабыл алынды эмес, өзү кандай кабыл алды, өзү кандай чечмелери маанилүү болгонун түшүнүү оор деле эмес. Кандай гана болбосун, негизгиси ал жөнүндө сөз болду. Акылбек Жапаровдон бул окуя тууралуу сураганда сыймыктануу менен айтып берет. Бул окуяны айтып жатканда өзүнүн ролун баса белгилеп, бул курулушка кошкон салымын айтып, канча жумуш жасаганын, канча күч коротконун, Кыргызстандын тарыхында өзүнүн атын алтын тамгалар менен жазганын баса белгилегенди жактырат. Интровертированный тип акцентуации характера выражается в том, что человек живет в большей мере представлениями, нежели ощущениями или восприятиями. Акылбек Жапаровдун өзгөчөлүгү бул адам мындай адам, бул нарцисс. Бул адамга өзүн өзү жакшы көрөт, текебер. Бирок ошонго карабастан бул күчтүү лоббист. Жана бул адам эч качан моралдык принцип, этика деген нерселерге карабайт. Бул адам үчүн бир гана максат бар. Ошол максатка ар бир жол менен бул жетиштирип берет. Жана бул эч ким буга кожоюн боло албайт. Ошол жагы бар. Кээрлер болот, мисалы президент бир иштейби, ошол президенттин түбүндө анын адамы болуп саналып калат. Бирок Акылбек Жапаров лоббист болгондуктан бунун кожоюну жок. Бул дайыма
өзү жана өзүнүн ички каалоолоруна иштеп келген саясатчы, лоббист. Жеке өзүнүн үй бүлөсүнөн тышкары Акылбек Жапаровдун тууган туушкандары жек жааты толгон токой байлыктарга ээ. Келинчегим конфеттерди алып келип сатат. Ошо мына жылына чет мамлекеттен алып келип сатат. Азыр эми Украинадан, Россиядан, бөлөк жактардан. Менин үй бүлөм өзү бай да. Анан мен өзүм кедей деп эч качан айткан эмесмин, бирок эң байлардын катарына кирем деп да айта албайм. Жеке өзүнүн үй бүлөсүнөн тышкары Акылбек Жапаровдун тууган туушкандары жек жааты толгон токой байлыктарга ээ. Сүрөттө Жапаровдун жээни туулган күнүн Дамас мейманканасына белгилеп жатат. А бул сүрөттө ошол эле мейманканада Акылбек Жапаровдун туулган күнүн белгилеп атышат. Андан ары улантсак, Patent KG сайтына кирип көрсөк, Дамас Hotel товардык белгиси Globalica Holdings компаниясына катталганын биле алабыз. Аталган фирмага Абыкеев Уланбек Сартбаевич деген адам жетекчилик кылат. Политклиника басылмасындагы маалыматтарга караганда, бул адам 2011 жылы Акылбек Жапаровдун президентке талапкерлигине ишенимдүү адамы катары катталган. Ал эми аталган фирманын түзүүчүсү Globalica Holdings Limited аталышындагы чет өлкөлүк компания. Анан дагы LinkedIn тиркемесинин Максат Акылбекович деген колдонуучусу Globalica Holdings Co. Ltd компаниясынын директору экенин көрсөткөн. Ал эми Акылбек Жапаровдун чынында эле Максат аттуу баласы бар. Globalica Holdings фирмасы Дамас Farm компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири катары көрсөтүлгөн. Ал эми экинчи биргеликте негиздөөчү Акылбек Жапаровдун аялы Жапарова Анара Барктабасовна. Аталган фирманы 2016 жылы жоюп салышкан. Жубайым 1 миллиард 200 миллион сом салык төлөгөн. Өзүнүн компаниясын 4 жыл мурун жапты, анткени контрабанда аябай көбөйүп кетти. Азыр айыл чарбасында бак өстүрүү менен алек болуп атат. Акылбек Жапаровдун үй бүлөсүнүн негизи акыркы 20-25 жыл бою мындай жок эле жерден бара-бара байлыгы күчөйгөн. Бирок Акылбек Жапаров антип айтайын десең, бизнес менен машыгып бизнести күчөйттү десең, анчалык бизнесте кылган эмес. Бул көбүнчө ошо жашоосунун алгачкы чоң жашоосунун көбүн мамлекетте иштеп келген. Ошондуктан буну башкача айтканда ошо мамлекеттик өзгөчө мүмкүнчүлүктөрдү өзүнүн жана үй бүлөсүнүн байып кетишине иш-чараларды көргөн. Ошонун жыйынтыгында бир гана эмес, көптөгөн объекттер Токмоктодагы ар кандай үй бүлөсүнө тиешелүү байлыктар бар. Ошо байлыктардын жалпысынан бир ошол станция боюнча чыккан кылмыш иши боюнча конструктивдүү жоопту адвокаты же ошол жумушту алдын ала карап келген көзөмөлчүлөр берсе туура болот. Мен башкасын эле айтып коеюн, негизи көптөгөн бийликте бизде ким отурбасын, ошонун байлыгы жана ошонун үй бүлөсүнө карата кысым көрсөтүлбөйт. Качан бийликтен кетсе, ошондо гана мыйзамсыз иш-чаралар кылып жаткан бизнес, коррупциялык схемаларга карата үй бүлөсүнө мындай кысым башталат да. Ошондуктан жашоо келечек алдында Акылбек Жапаровдун менчиктери кандай түрдө мыйзамдуу түрдө табылган жана мыйзамдуу түрдө бүгүнкү күндө реализация болуп жатат, буну келечек көрсөтөт. Бирок Акылбек Жапаров бүгүнкү күнгө чейин бийликте лоббист болуп отургандыктан анын байлыгы кол тийбестик статуска кабыл алынып, катачылык болгон кезде дагы ал катачылыктары көп учурда көрүнбөй калып атат, көз жумулуп калып атат, ошонусу бар. Что касается коррупции, но я хочу обратить ваше внимание. Ал эми коррупция маселесине да токтоло кетсек, албетте мен бирөөнү коррупционер же башка деп күнөөлөй албайм. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү Акылбек Жапаровдун бир интервьюсундагы кырдаалга бургум келип турат. Бир корреспонденттин саясий ишмер саясат менен кошо эле бизнес менен дагы алектенсе болобу деген суроосуна саясатчы же бизнес менен же саясат менен гана алектениш керек деп жооп берген. Акылбек Жапаров өзү бизнес менен алектенбегенин, бирок анын жубайы бизнес кыларын айткан. Ал үй бүлөсүнүн бизнесине эч тиешеси жок экенин билдирип келет.
Бирок жубайынын бизнеси боюнча канча гектар жерге эмне айдалганын, канча бак отургузганын, канча түшүм аларын, канча салык төлөгөнүн так сандар менен айтып бере алат. Эми ушундай тек гана саясат менен алышып, үй бүлөлүк бизнесине эч кандай байланышы жок коомдук ишмер кантип жубайынын бизнесин ийне жибине чейин билет деген суроо пайда болот. Башкача айтканда, өзүнүн кызматтагы жогорку статусун эч качан жеке бизнесине аралаштырбаганын белгилеп келет. Бизнестеги деталдардын баарын билүүсү ал үй бүлөлүк бизнесинен өз айткандай алыста деле эмес экенинен кабар берет. Албетте, мен аны бизнестин ээси деп айта албайм. Бирок аялынын бизнесинин эсеп кысабы боюнча маалыматты өзү берип жатат. Акылбек мырзанын Дамас мейманканасы тууралуу журналисттик иликтөө чыккан экен. Ошол боюнча журналисттер суроо беришкенде билбейм деп билмексенге салып койду. Ошондо журналисттер да туура эмес суроолорду беришти. Мен ал журналисттердин ордунда болсом, үй бүлөңүз бизнести ачуу үчүн баштапкы капиталды каяктан тапкан деп сурамакмын. Анткени бизнес баштаган адамга капитал керек. Мисалы, мен айлыкка иштеген жөнөкөй жаранмын дейле. 400 гектар жерге алма отургузуп, агро бизнес баштаганы жатам дейле. Ооба, ал банктан кредит алдым деп айтыш мүмкүн. Бизге окшогон карапайым адамдарга банктар кредит береби? Бербейт да. Анткени менин ал кредитке күрөөгө кое турчу байлыгым жок. А булар кредит алуу үчүн күрөөгө кое турчу капиталды кайдан табат? Анан уялбай эле кызматтык абалыбызды өз кызыкчылыктарыбызга пайдаланбайбыз деп актанышат. Сага мынчалык капиталды ким берди? Же татаңдан калганбы? Деген киши жок. Резюмесине башпаксак деле, жөнөкөй комсомолецтен жаштарды башкаруу департаментине жетекчи болуп баштап ушул кызматка чейин көтөрүлгөн киши экен. Ушул жашка чейин мамлекеттик кызматта айлыкка иштеп келген кишиде мынчалык акча кайдан пайда болду? Айлык маяна менен ушундай чоң бизнестерди ачканга мүмкүнчүлүктү кайдан алса болот? Кантип олигархка айланды? Акылга сыйбаган жалгандарды айтышат. Акыл эси жайында кишиде ушул сыяктуу суроолор пайда болбой койбойт. Макул, биз ал акчаны уурдап алдыбы, тонодубу деп сурабай эле коелу. Элементардык эле бул бизнести кантип ачтың деген суроого жооп алып алсак болмок. Жөнөкөй эле катардагы мамлекеттик кызматкер болуп жүрүп, жогорку статустагы кызматка келгенден кийин эле чоң көлөмдөгү насыяларды алып, кантип чоң бизнестерди ачып калды дейсиз? Своим положением, чтобы лоббировать, продвигать бизнес его семьи, жены, сына. Акылбек Жапаров койдон жоош саясатчы катары эсептелбейт. Анын айткан ар бир демилгелери көпчүлүк учурда коомчулуктун тепкисине кабылып келет. Койлорго паспортты киргизе албайм, мына бүгүнкү чейин бере элекпиз. Анан бүт элдик декларацияны киргизе албай атабыз, урматтуу коллегалар. Керек болсо эшелон кылып поездар менен биздин балдарыбызды жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Абылгазиев менин кеңешимди укканда отставкага кетмек эмес, жана президентти 3 жылдын ичинде өз ыйгарым укугун тапшырып калмак эмес. Азыркы премьер угам деп атат, ошон үчүн бардым. Пенсия, пособие, жөлөк пулдар боюнча Ар бир өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараса социалдык төлөмдөрдү төлөйт. Төлөбөсө өлүп калайлыбы? Он много фантазирует, поэтому тому или иному событию. Акылбек Жапаров боюнча топтолгон материалдардын үстүндө иштеп жатып, бул кишинин ар түркүн идеяларга бай экенин жана анын фантазиясы аябай жакшы өнүккөнүн байкадым. Албетте, анын жашылдандыруу же финансы экономика же салык боюнча билими тууралуу эч нерсе дей албайм. Бирок анын жалпы өнүгүүсү начар. Себеби ал популисттик идеяларды белгилүү бир реформа проекттерден алат да, алардын маанисин өз кызыкчылыгына жараша бурмалап колдоно берет. Мисалы, малдарга паспортту алуу боюнча сунуштаган популисттик идеясын талдап көрсөк, чынында Кыргызстан үчүн бул керектүү нерсе. Кайсы бир күнү өлкө бул нерсеге сөзсүз келет. Жапаров бул идеяны малдардын каякта, кандай багылганы, эмдөө алып албаганы, малга берилген тоюттун сапатын билүү жана башка ракурстардан карабай, тек гана салык өндүрүү тарабынан карап жаткандыгы көйгөй жаратат. Бир жолу ал журналисттерге демократмын деп айтканы бар. Тагыраагы өзүн демократтын позициясында көрөт. Бирок тескерисинче өзүн Путиндин же путинизмдин СССРдик мамиленин апологети катары көргөзөт.
Кыргызстанда калктын электоратынын 90% СССРдин же Россия Федерациясынын курамына кошулууга добушун берет дегени бар. Мындай акылга сыйгыс нерсе атайын айтылганбы же кокустанбы деги эле эмне максатта айтылганын журналисттер териштирүүсү керек болчу. Бирок ошол эле интервьюда жашы жете элек кыздарды турмушка узатуу темаларынын тегерегинде бир жагынан мыйзамдын эрежесине ылайык болсо, башка жагынан абсурддук ойлорун сунуштайт. Дагы бир таң калыштуу нерсеси 5 жолу президент алмашты, көп жолу аткаруу бийлиги, парламент алмашты. Бирок 30 жылдан бери бир Акылбек Жапаров мамлекеттик кызматтан кеткен жок. Кызыгы, эл 30 жыл бою ушундай адамдарга бюджеттин айланасында жакшылап орун алып жайгашып алуусуна кантип жол берди? Бул киши кандай дипломдун, кандай билимдин ээси болду экен? Малга паспорт алып, салык төлөтүү идеяларын сунуштаганга мээси жетет дагы, элди сапаттуу, жеткиликтүү, эт менен камсыз кылууга мээси жетпей калат. Бюджетти толтурабыз деген шылтоо менен салык салганга себеп издеп, элди кыйнап, чогултуп алган акчаларды бөлүштүрүп алганга шашышат. Элден түшкөн акча өз бизнесинин капиталы экени көрүнүп эле турат. Андан тышкары, өнүккөн өлкөлөргө областтарды бөлүштүрүп берип салалы деген сунушуна токтоло кетсек, кайсы практикадан, кайсы долбоордон алып, кайсы булакка, кайсы мамлекеттин тажрыйбасына таянып ушундай идеяны ишке ашыргысы келет? Бул реформанын жыйынтыгына кантип кепилдик бересиз деген өңүттөгү суроолорду журналисттер сурашы керек болчу. О себе, о своем участии и тем самым пытался, так сказать, придать окраску, разные краски своей серой будной жизни. Министрлер кабинети башчысы айтып атат, бизде социалдык пособияларды жана пенсияларды жаба турган мамлекеттик акча жок деп. Бирок ошонго карабастан, эгерде силер байкап көрсөңүздөр, Конституциялык сот, жогорку сот, парламенттагы эч бир мамлекеттик институт администрация президент менен тең келе албайт. Алар ошо администрация президенттин саясий өкүмүнө, саясий волясына мындай көз карандуу. Ошондуктан алар чыгарган бардык чечимдер ошо администрация президенттин чечимине карата болот. Анан эмнени айтып кетиш керек? Акылбек Жапаров ошол жерде мындай элдерди, эл өкүлдөрүн кемсинтип айткан сөздөр бул ошо мамлекеттик ишкердин, саясатчынын өзгөчө мындай этиканы сактабаганы болот. Экинчиден, бул аткарбаган Конституциянын 44-чү беренесинин нормасын социалдык пособиялар жана пенсиялар боюнча аткарбандыгы бул жекеден жеке эң биринчи иретте президенттин жоопкерчилиги. Жапаров эгемендүүлүк алгандан тарта эле ар бир президенттин тилин таап, аларга ынак болуп, майлуу кызматка ээ болгон. Акылбек Жапаров менен үзөңгүлөш болгон саясатчылардын алды бозгунда жүрсө, айрымдары абакта жатып чыкты. Бирок Жапаров мамлекетте 3 кишинин бири болуп турган чагы. Анын саясий ишмердигине коомчулуктун пикири экача. Айрымдар анын кылган кызматын кубаттаса, кээ бирлер азыркы өкмөт башчы мамлекеттин бүгүнкү кейпине келишине түздөн түз күнөөлүү дегендер да жок эмес. Ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз байке? Бийликтегилер менен иштешип атат да, ал ошо башкаты үчүн ошо 30 жылдан бери келатат деп ойлойм мен. Анан эми кичине элди гана кыйнаганы болуп атат, налогкалык жагы көбүрөөк чыгып атат. Просто уже надо менять. Может быть, найдется более престижный или кто-то лучше, который как бы может поднять это государство на ноги и можно стать лучше. Элден налогту чоңойтуп, эми ошо налог мугалимдерге, пенсионерлерге кетип атат да. Эми ал деле Кыргызстан үчүн болуш керек. Ошолорго дин жетпей аткан себебинен, жүрөктөрүндө Алладан коркуу сезим жок болуп аткан себебинен алар жеп ичип, ошолор үнен көтөрүп атат да. Биз дуа кылышыбыз керек. Өз ар бир адам өз оңолуш керек да. Жаштарды кармап калыш керек. Көп окуган кыздар, балдар иш жок кетип атат да. Иш болсо ошолор деле иштейт эле. Мана бизден бийил 50 000 адам Америкага кетип калыптыр. Элестет. Анан ошактарда жашоо жакшы болсо, жаштарыбыз бардыгы кетип калат. Бизге окшогон пенсионерлер калып калат. Анан биздин Кыргызстан эмне болот? Ошо Акылбек эми кичине ойлонсо болот эле, эшелон кылып кетиришинин кереги жок.
өзүбүздө калып иштесин жаштар. Айрыкча мугалимдер, пенсиясы жок эми өлүп калабыз да. Өлтүрөт да бизи чоңдар ушу. Башка айла жок. Балдарыбыз деле, кыздарыбыз деле өзү менен өзү бала чакасын багат. Абышкам каза болгону мен элестет 5080 сом пенсия алам. Эми кошулса көп болсо 500 сом же 300 сом кошулат да. Ойлойсуң 2-3 миң кошулат деп. Продукта кымбат, өтө кымбат продукта. Билбейм кантип жашайт экенбиз. Вот сколько власть изменилась в Кыргызстане, ни у одной власти не было или желания, или потребность открыть двери для новых кадров. Эл журт, эми угуңуздар. Мен сиздерге 30 жыл майлуу, сүттүү кызмат ээлеп отуруунун сырын айтып берейин. Жапаров мамлекетти өнүктүрүүнүн тактикасын ойлоп чыкпайт. Ал өз муунундагы саясатчыларды, тагырагы табакташтарын жаштардан коргоп жатат. Бул өз кызыкчылыгына иштеген жемкор бийликтин коргоочусу деп айтсак болот. Эмне үчүн өлкө дагы деле кедейликтин балчыгынан чыга албай жатат деп ойлойсуздар? Анткени кандай бийлик келбесин жемкорчулук үчүн иштеп келет. Муну тамырынан жоготпосо өлкө түбөлүк ушундай калып калуусу мүмкүн. Бул саясатчылар өзгөрбөйт, илим да аны тастыктайт. Мындай парламентти түп тамырынан жоготуп, байлыктын, бийликтин кулу болбогон, билимдүү, акыл эстүү, эркин адамдар келиши керек. Кыргызстан Орто Азиядагы демократиялык жактан алдыңкы өлкө болгону менен жакыр мамлекет болуп саналат. Акылбек Жапаров бардык президентке оңой олтоң жеп, тоноп алышына шарт түзүп берген кепилдиктүү жан сакчысы. Таза кадрларды бийликке жолотпош үчүн аларды элге жаман көрсөтүп турган стратегияны иштеп чыгып турат. Жапаров өз кызыкчылыгын ойлоп, байыйын деп келген ар бир бийликтин коопсуздугун камсыздаган күчтүү уюштуруучу. Тоскоол кылгандардан коргоп берген кепилдик узак убакыт бою коррупционерлерге көпүрө болуп берет. Ар бир бийлик кетээрде куру кол кетпейт, Жапаровду да таарытпайт. Бул киши элдин психологиясын каралоону, калп айтканды жакшы билген киши. Чынында психологиялык анализ жүргүзүү оңой эмес. Анткени илимге таянып, адамдын мүнөзүнө анализ кылабыз. Психология камырдан кыл сууругандай иш. Биз астролог же көз ачык эмеспиз. Биз болгону жүрүм турум, сүйлөгөн сөзүнөн адамдын мүнөзүн аныктайбыз. Элге түшүндүрүш үчүн терминдерди жөнөкөйлөтүп бергенге аракет кылабыз. Албетте, мындай иликтөөнү жасаш үчүн саясий билим да керек. То, что я говорю, мой монолог, скажем так. Сами посудите. Для чего они нужны? Почему страна до сих пор в нищете? Көрөрмандардын өтүнүчү боюнча Акылбек Жапаровдун кандай саясатчы экендигин талдоочулардын ой пикиринин негизинде ачыктап бердик. Эми кайсы саясатчы тууралуу эфирден көрө алам десеңиз, видеонун алдына өзүңүздүн пикирди калтыра кетиңиз. Бул долбоор дагы да улансын десеңиз, бизди Patreon'дон колдоп көмөк көрсөтүңүз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени айтайт десе каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.